34 жаштагы Нурбек Рахманбердиев 13 жылдан бери гемодиализ алат. Айтымында чет өлкөдө бөйрөгүн алмаштырууга каражаты жок. Эми Кыргызстанда бөйрөк алмаштырылат деген кабарды угуп кубанып жатат. Сонунда өзүбүздө жасалган бирөөгө барып, мындай айтканда жалдырагандан көрө өзүбүздө жасалган жакшы да. Президент Садыр Нурбашевичке да ошол өзүмдүн атыман деле ошол диализ алган, мисалы үчүн диализ алгандар деле биздин больницада көп да. Аябай ыраазы болуп, ыраазычылык, ошол ушундай шарттарды түзүп берип, мамлекетибизге бекер канча жылдан бери Кудайдан деле тиленип чуркабаган деле жерибиз калган жок, ошо бекер өзүбүздө хотя бы уруксат берсе деп, бизге уруксат бермек түгүл, бекер ошо операция кылганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат, жакшы. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен эми өлкө ичиндеги бөйрөк алмаштырууга муктаж болгондордун чыгымдарын баарын мамлекет төлөп берет. Тагыраак айтканда, ар бир бейтаптын операциясынын чыгымы $7000 туура келет. Ошол эле мезгилде бир бөйрөктү алмаштырыш үчүн 2 адамга операция жасалат. Ал эми бөйрөк алмаштыруу үчүн буга чейин жарандар чет өлкөдө $25000 $50000 чейин акча каражатын төлөп келишкен. Бизде болсо 680 миң сомго жаткандан баштап обследованияга чейин баардык каражат ошонун ичинде кетет. Операция болот. Операциядан кийин 1 ай бериле турган дарылардын баардыгы ошол 680 миң сомдун ичинде болот. Отторжение болбош үчүн 2 дары дагы государство берип турат. Чет өлкөгө чыкканса $25 миң өз донорлору менен барса, ага чейин да жатаканасы бар, обследованиясы бар, алар деле $15 миң чыгып кетет. Бүгүнкүгө 120 мынакей очередь бар экен, 120га даяр бүт бардык обследование өтүп атат. Эгер андан да көп болсо, каражат берилет. Бүт бардык операцияга, бөйрөк оору боюнча операцияга каражат, то есть бекер операция болот. Учурда эне жана баланы коргоо борборундагы трансплантология борборуна бөйрөк алмаштыруу үчүн катталып жаткан бейтаптардын саны көбөйүүдө дешет дарыгерлер. Кезектеги операция жасатуучу 2 бейтаптын анализдери алынып, чет өлкөдөн жыйынтыгын күтүшүүдө. Ал эми 5 күн мурун бөйрөгүн алмаштырган Айназиктин жана донор болгон атасынын ден соолугу учурда жакшы. Жакшы, аябай жакшы. Денсаулыгым үчүн жакшы. 4-чү күн операциядан кийин эртеси күнү жума күнү экөө тең палатага которгонбуз. Ошол күнү эле бастырганбыз, экөө тең басып жүрүшөт буюрса. Контролдук анализдери жаман эмес. Бүгүнкү күнү кыздын анализи нормада, 94 креатинин, бул 120 чейин нормада эсептелет. Эми баары ушундай болуп кетсе, же жуманын аягында, же келаткан жуманын башында үйгө чыгарабыз деген ниетибиз бар буюрса. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жаткандардын саны 2685 бейтапты түзөт. Ал эми мамлекет тараптан гемодиализге 2,5 миллиард сом сарпталат. Операцияга болсо бир бейтапка 650 миң сомдой талап кылынып, калган каражат үнөмдүү болот. Учурда Туркияда окуп жаткан кыргыз дарыгерлери менен лаборанттар келсе, Кыргыз-Түрк достук ооруканасында дагы бир бөйрөк алмаштыруучу бригада түзүлүп, ал жакта дагы операция жасала баштайт. Эң негизгиси эми анализдери чет өлкөгө жөнөтүлбөй, Бишкекте эле тез арада чыгарылат. Сарагүл Полотова, Аскар Маратов, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.